Atың чыкпаса жер өрттө. Же болбосо боёкчуну боёкчу десе сакалың кошо боёптур дейт. Эл ичиндегини эл билет. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кадырлуу меймандар, куш келипсиздер. Бүгүнкү эл билет көрсөтүүбүздө хайп деген эмне? Дегиле бул хайп деген сөз кайдан келди? Хайп болуп аткандар кимдер жана хайп кылып аткандар кимдер, же болбосо хайпка кабылгандар кимдер деген солдойгон бир соолдор жаралып атат да. Ушул тууралуу бүгүнкү эфирибиз сиздер менен бирге болмокчу. Вот onun içine malina varinadan kişine koy. Da arlaştır. Çok içine tuz sal. Oy. Da tuz saldı. İyi arlaştır da. Горши печь? Угу. Я не представляю, как это будет. Ну ладно. Просто вот так. Кул, и все. Как? Не знаю, как я буду спать потом. Элмир дейбизби же сизди Сыдыман дейбизби? Бул менин фамилиям болот. Сыдыман фамилия, Элмир атыңыз, Не кылып атасыз биякта? Эми үйдө отуруп эле жөн эле мындай зээриккенден отуруп алып эфирлерде өзүнчө ойноп, күлүп, кыздар менен сүйлөшүп эле отурган болчумун, болгону ошол эле. Болгону ошол эле. Кыздар сиз менен сүйлөшүп атып, кашын боёп салат экен, мурут тартат экен, оозуна туз салат экен, жутуп дагы ийет экен. Бул сиз сыйкырчысызбы? Жок, сыйкырда эмес. Бул жерде азыркы убакта Инстаграм деген нерсе мындай азыр биздин молодежьто бир аз болезнь болуп атпайбы? Подписчик деген нерсе баардыгына эле керек болуп калды. Бул акча сыяктуу болупчу. Ошондуктан көп просмотр болуп, бул жерге кирсең, бир нерсе хайптарды кылсаң, балким аларга подписчик болот депчи. Эфирден кийин ар бирөөсүнө мындай жок дегенде бир 500дөн 1000ден подписчик кошулуп аткан үчүн балким ошон үчүн кылып аткан. Ошон үчүн кылып аткандырсыз, Балким. Дагы сөздөрүбүз али алдыда. Кийинки дагы бир сюжетке көңүл буралы. Geçeçi özümçe эле сөрүк болуп 2 saat мастерде жатып, өзүмө ресница кылып алдым. Эмне үчүн деймби? Бир бала үчүн. Ал даже байкаган жок, мен ресницам бар болуп калды депчи. Мынтип намек кылып койгом, вообще түшүнбөйт да, хотя бы сонун болуп калды деп айтып койсо болмокпу. 2 saat жаттым, 2 saat. Билесиңби кандай кыйын, ошун уктаган даже кыйын. Ушу бир бала үчүн мен кыйналып атам, мен 1 ай кыйналам. Монтип жатыш элек, мынтип жатып албайм, же ичиме жатып албайм, же эчтеке кылып албайм. Как будет беременная на кыргызском? Короче, ичинде бар шариктер, эжелер бар го, даже алар анча кыйналбайт, канча биз кыздар ошонча кыйналабыз. Так что бизди ценить эткиле, уважать эткиле, любить эткиле бизди. Ошо. Сени эмнеге минтип атасың? Жигитим түшүнүп койсун дедим. Катуураак сүйлөңүз. Жигитим түшүнүп койсун дедим. Жигитим түшүнүп койсун дедиңиз, Сиз дайыма ушу жигитиңиз үчүн жазайсызбы муну, же азыр эле Элмир айткандай ошол подписчик топтоо үчүн жазайсызбы? Жок, башкалардын жигити да түшүнсүн деп. А то кыздар намек кылса түшүнбөй коет экен да. Кыздар намек кылса, жигиттер түшүнбөй атат, Демек, сиз жигитиңизге жана башка кыздардын дагы жигиттерине түшүндүрүш үчүн ушундай нерселерди жазып атасыз. Ага. Жамандашат элдер, үч күн эс көңүл түшүрбөйм. Кечки күндө бар бир сабак угам. Кечки күндө бар бир сабак угам. Шаршембиевич өзү абдан жагат сөз, таң алдырат элди, көңүл үстү өйдө көтөрөт. Видеосу да келбейт, мен жүрөм бул жерде. Спонсорум мени көтөрүп, Хакимдин жанында, жүрөмүн алдында. Койгон максатыма мен жеттим да. Абдул Хакимим мен, Мухаммедтин мен. Өмүр узак болсун, жашасын мен. Сиз саламатсыздар. Кыргызда ортобузда болсун деген сөз бар. Эми биз жана жогорудагы ар бир биздин бүгүнкү каармандарыбыздын видеосун көрдүк. Мен алгач психологдон сөз баштагым келип атат да. Асел Сүйүнбаева эже отурат. Бул кандай көрүнүш? Психикалык жактан, акыл эс жактан бул жакшы элеби?
бул хайп, анан хайповать деген сөздүн баары тең, бул деген баягы батыштын культурасы да, ошоктан келген сөздөр да. Анан кийин аякта балким жарашардыр, балким. А бизде ал хайп мындай башкача түрдө болуп кетип атат да. Андай деле мындай жаман же мындай аябай терс көрүнүш деп мындай кесе сүйлөгөндөн дагы алысмын. Анткени бул жаштар да азырынча. Экинчиден айта турчу нерсе, ушу хайповать этип атып жакшы нерсени, жок, шек жок. Шек жок болгону менен убакыт өткөндөн кийин эгерде бул нерселер өзүнөн өзү баягы чоңойгон кишинин өзүнүн баягы чоң милдеттери, чоң максаттары, алдыга койгон пландары боло баштайт. Эгерде ошолор болбой ушу менен эле адам кете баштаса, баягы жашоосу ошо интернеттин ичинде эле, жашоосу ошо инстаграмдын ичинде эле, мен ошондон, силер билесиңерби, эгерде ушундай кишилер келет, мен момундай туура эмес видеомон, меники деген момча миң деген подписчигим жоголуп кетти. Кадимкидей стресс, кадимкидей депрессия болуп келишет да. Ошонусу ал кийин психикалык жактан ооруп алып келиши мүмкүн. Ооба, мүмкүн. Бүгүн чындап эле мына азыр Элмир айтып атпайбы, 500дөн, 1000ден киши чогулуп калат бир видеону көргөндө деп атпайбы? Эгерде эртең ушинтип атып мода бүтүп калса, анда сиз стресске кабылып калышыңыз да мүмкүн экен да. Адам көнүп калат да, ошонун ичинде жашагангачы. Көнүп калат. Кире көтөрүп баштайм. Кандай дейсиз? Кире көтөрүп баштайм. Кире көтөрүп баштайм. Ана мына бизде Кыргыз Республикасынын президентинин алдындагы мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Назаркул агайыбыз отурат. Агай, хайп деген сөз мына тил комиссиясынын төрагасысыз. Эмне деген сөз? Эми бул англис тилинен которулган сөз. Албетте бул ызы чуу чыгаруу деген сөзгө абдан жакын экен. Биздин кыргыздын сөзүнө же болбосо шок кылуу деген, таң калтыруу деген сөзгө абдан жакын экен. Ал эми бул маданияттын көрүнүшү биздин этноска эч кандай мүнөздүү эмес. Мындай көрүнүштөрдү биздин кыргыздар атың чыкпаса жер өттү деп койгон. Аны эми азыр биз аламдашып, доорундашып атпайбызбы? Аны ошонун агы менен ар кандай маданий баалуулуктар бизди каптап атат. Аны баардыгыбыз күбө болуп атабыз. Керектүүсү деле, керексизи деле каптап айтпаңыз, келатат. айтпаңыз. Ошондуктан Муктар Шахановдун бир жакшы сөзү бар. Биз батыштын цивилизациясына кошулабыз деп атып, көрсөбүз батыштын канализациясына кошуп калыппырбыз деп. Анан ушунда алып караганда ошонун элементтерин көрсөткөн бир көрүнүштөр бар. Анан эми мен ойлойм бул жаштардын баягы бир курактык мезгилинде болуп анан өтүп кетүүчү кубулуш го деп. Ал эгер ошол маселени өмүр бою баалуулук катарында кармап калуу эч качан мүмкүн эмес. Анткени турмуш деген дайым кыймылда, аракетте, мезгилдин чакырыгы таптакыр башка. Убакыт көрсөтөт дейсиз. Убакыт көрсөтөт. Мынакей белгилүү режиссер, профессор агайыбыз, элибиздин эл артисти Молдосейит Мамбетакунов агайыбыз да отурат. Агай, сиздин көз карашыңыз кандай ушул хайпчыларга, хайпка? Бул эми жогоруда айткандар туура айтып атат да, бул өзү жаштыктын бир учкунунан келген нерсе. Мен буларды ушу боюнча калып калат деп деле ойлобойм. Бул бир убакыттын ичинде өзүн көрсөтүш үчүн, өзүн таанытыш үчүн. Бирок ушул убакыттын ичинде коомго таасир бериши мүмкүнбү? Жок, эч бере албайт да. Мисалы үчүн айталык. Биз деле Совет доорунда жашап келгенбиз. Совет доорунда таасир берүүчү көп нерселер болчу. Анын эчтекеси калган жок азыр. Коом өзгөргөн сайын адам да өзгөрөт. Анын психологиясы өзгөрөт. Тартиби, табити, эстетикалык жактарынын баары өзгөрөт. Демек, жазай беришсе болот. Болот. Эч кандай баягы ар бир ким өзүн не кылып тааныткысы келсе боло берет. Боло берет. Эч кандай таш жок. Жаман мындай да. Мында насилие кетчү эчтеке жок. Мында фашизм жок. Мында табитти тескери жакка буруп салчу эч нерсе жок. Зыяны жок мунун. Көрсөтүп койду, көрдүң, кааласаң кабыл ал, кааласаң кабыл албай кой. Ушундай нерсе да өзү. Каалаганга жараша, адамдын каалоосуна жараша. Кааласаң кабыл ал, каалабасаң кабыл албай эле кой. Демек, азыркы учурдун таасирине деле эч кандай таасир бербейт деп атат да. Жана орустардын сөзү бар го. Каждый по-своему с ума сходит деп кой. Мен ушундай түшүнөм, мен бул агайдын айткандай убактынчалык нерсе да. Бул нерсе кандайдыр бир адам баласы бир жашта ушундай делебеси козголуп, оюна келген нерсени кыла берет да. Бул жаштыкта болот да. Анан бул нерсе барып бул нерседен айыгып кетет адам баласы. Айыгып кетет. Айыгып кетсе. Демек, бул оорубу?
Чыпалак Батыр айтчы, оорубу бул? Ооруйсузбуз. Иә, Мен түшүнүктүү эле алдардан отурбайм эле. түшүнүктүү эле болуп атасыз, түшүнөсүз. Нормально отурам го мындай. Жок, айылып кетет деп атпайбы? Иә. Жөн ал өзүм эме да автор фантазия болуп башкача чыгайын дедим элден бөтөнчө депчи. Ошон үчүн мен жадым да. Коомду өзүңдүн психологияңа өзгөртүп албайсың да. Бардык нерсе өзүнүн убакыты менен өз ордуна келип калат да. Бул агым да өзүнчө. Өзүнчө агым. Кайыпчылар бирөкө да. Ал эми коом деген маса эл да. Ооба. Ушул чөйрө эришип кетпейт да. Бирок айтып атпайбы? Мисалы сиз интернетке чыгып, сабаттуулук жөнүндө, агай тил жөнүндө, сиз өзүңүздүн жүзүмүңүз жөнүндө айтсаңыз, бир 5-6 же 10 чакты киши көрүп лайк басышы мүмкүн. Бул кишилер чыгып ошол өзүлөрү каалаган нерсени кылса, 500төн 1000ге чейин эл көрүп атыптыр да. Кимдер эми ошол? Жаш балдар да. Алардын эмеси бар да, жашы бар да. Мисалы үчүн мен буларды анда-санда көрөм. Баягы колум бош болуп эчтеке жазарга эчтекем жок, баягы бала эмне кылып атты экен деп. Баары бир көрөт экенсиз. Баары бир көрөм. Баары бир көрөт. Эле интересоваться, бирок Мен бир тойдордоганымы неме чыгарып койдум эле. Мага 1 сааттын ичинде 57 000 лайк басылды да. Эми мен ошону менен эле жинди болуп кетпейсиң да, просто. Түшүнө элем, ушундай экен да бул нерсе. Үмүт ай, силер жинди болуп атасыңарбы? Жинди болгон жоксуздарбы? Акыл эс менен эле жасап атасыздарбы? Мындай кандайдыр бир деңгээлде баягы мындай өзүңүздөрдү контролдоп эле, атайын эле жасап атасыздар, ушуну туурабы? Ооба, туура. Мынакей азыр элдик курултай кечирип койсоң, эми бир 10 жылдан кийин Үмүт ай муну көрсө үзүп алат болуш керек. Туура эмес кылып. Ал башка, ал өтөт да, бир убакыт өтөт. Мына бизде дагы Кубанычбек мырза отурат. Азыр агайлар айтып атат, коомго эч кандай таасирин тийгизбейт. Бул убактылуу эле нерсе деп атат. Сиздин оюңуз кандай? Муктар Шаханов абдан туура айткан. Бардык жердин канализациясы Кыргызстанга келип атат да. Бул жерди Кыргызстан наш общий дом деп койгон. Мына ошонун жыйынтыгын көрүп отурабыз бүгүнчү. Демек булардыкы мындай жакшы нерсе эмеспи? Бул 500 000 адам эмес. Мисалы үчүн 2 адамга, 3 адамга таасир тийгизсе, бул өтө зыяндуу нерсе да. Буларды эл бузарлар деп коюш керек да. Кандай дейсиз? Мына биз 10 жылдан бери ушуну мына 28 жыл болду биз эгемендик алганыбызчы. Биз каяка барып атабыз? Ким болуп атабыз? Мына айтып атабыз, мамлекетибизди жоготкон атабыз депчи бүгүн. Сактап калалы деп чурулдап атабыз. Мына ушулардын айынан ушул нерселер болуп отурат. Азыр мамлекет деген көзөмөлгө алыш керек. Мына коом, менин балам көчөгө чыкты, ушуларга кошулуп кетти. Ал бала кандай болот? Эртең келечеги. Баары бир мунун психологиясына таасир этеби? Урматтуу психолог. Таасир этет да. Айтайын деп анан убагымды күтүп калдым да. Балдарга, башкаларга таасир этеби, этпейби? Мындайда кыскача айтсаңыз. хайптын баягы жаман же жакшы түрү болот да. Жакшы нерсени хайповать этсе болот, жаман нерсени. Элестетсеңер, мына ар биринде бир жок болбой калды дегенде эле бир 20 000ден подписчик болсун. Мейли, подписчиктин кыргызчасы кандай экенин билбейт экенмин. Катталуучу, мына жаңы нерсени үйрөнбөдүмбү. 20 000ден катталуучу ар биринде эле болсун. Ошо 20 000ди ар кандай психикада өөрчүп аткан, буларды биз курактуу баягы чоң кишилер, баягы сиздер биз көрбөйт деле экенбиз. Мындай бир нерсени көрүп калсак көрүп калдык, көрбөсөк жок. Балдар билет. Жаш өспүрүмдөр, чоңоюп аткандар билет. Силер акыл эсиңер менен силер баарын түшүнүп, сонун эле жасап атасыңар да. Бирок аны деген эгерде силер жаман нерсени хайповать эте баштасаңар, кичинекей мен ошолор менен иштеп атам да, ошондуктан мен билем да. Жаман нерсе, бирок силер жөнүндө эмес, аякта башка жанагы батыштын культурасынан келген башка хайповать эткендерин, туурап жасагандарын көргөм да, уксус иштесе уксус ичкендерин көргөм. Ошондуктан менин жумушум боюнча айтарым да, маселе жакшы хайп болсо, эмнеге болбосун? Болот. А жаман нерсени ылгаганды билиш керек да, ал үчүн. Мына азыр жооп берсеңиздер, сиз жакшы эле нерсе кылып атам деп ойлоп атасызбы, же жаман деле нерсе кылып атасызбы? Бунун баары туура деп эсептесе болбойт. Биякта айтып кеткен агайлар менен эжелер менен кошулам бардыгын, бирок бизде Кыргызстанда демократия да. Бул жерден ак адамдар отурса, хайптын ак тарабы. Биз жак кара ак менен кара болуш керек да, мындай баланс бүт жерде болуш керек. Анан кийин өмүр бою бардыгыбыз эле сонун болуп келген эмеспиз да. Балким силердин Советтер Союзунда туура эмес нерселерди телевизордон көрсөтчү.
А биздин убакта балким биз мындай биз жөн гана күлкүнү алып баратабыз. Бул байке кире көтөрсүн, тияк жөн эле сүйлөсүн. Бизди кыйнаган жокпуз, көр депчи. Ким көргүсү келсе көрөт да, көргүсү келбегендер анда мындай заблокировать деген сонун биздин нерсе бар. укканыбызга караганда сиз айрым кыздарга туз чуткурат экенсиз да, туурабы ушул? Туура болгон. Тузду оозуна бир Мен кашык туз мен аны салып кыйнаган анан жутуу эмесмин да, мындай тузду жут же болбосо мынтем тигинтем деп. Мен алга жөн эле мындай суроо бергем. Тузду жута аласың деп. Ал болсо өзү мага мындай демейди өздөрү жазышат. Мен мынтем, мен чачымды алам, мен берден бийлеп берем, мынтип берем депчи. Анан ошолорду эле жөн эле алып туруп, анан кийин киргизип, өздөрү кылган нерселерин болду. Эчтеке кыйнабайм аяктан. Кыйнабайсыңар, өзүнөн өзү эле болот, Мынакей азыр бизде элибизге белгилүү болуп калган азыркы муундун, азыркы доордун, азыркы учурдун жылдыздары десек, жараша тургандай, кечээкилердин ордун басып аткандар, келаткандай көрүнүп атат да. Мисалы Кайрат дүйнөнү кыдырып келди. Өзүнүн ырчылык таланты менен. Ырчылык талантыңыз менен кыдырып келдиңиз. Сиз ушул хайп дүйнөгө кандай көз карашыңыз? Эми мына эжеке айтып өткөндөй эле, эгерде ошо 20 миң, 30 миң катталуучуң сени карап отурганда жигиттер, кыздар жүргүлө деп туруп, барып туруп, мисалы көлдүн жээгиндеги мусорду чогултуп атам мен. Мына мен ошону кылып атам. Сен колуңан келеби ошол деп, мисалы ошондой кылса, анда сонун болмок деп ойлойм да. Анан кийин бирок бир чети мына өзү айтып атпайбы, бирөөлөр өзү жазат дейт да, мен туз жутат элем, бирдеме кылат элем деп. Чачым алат элем. Ооба, демек биздин жаштарыбыздын өзүнүн деле ой жүгүртүүсү примерно ошонун тегерегинде экен да. Анан буларды эле күнөөлөй берген деле туура эмес да. Жок, эч ким бу жерде буларды күнөөлөйлү деп чакырган жокпуз. Кайра мүмкүн тескерисинче ушундайлар бар экен, утмуш экен деп аткандырбыз. А мүмкүн кайра тескерисинче ушуда болмок беле. Бул кыргыз ушунча беле деп аткандырбыз. Кыздын жасаган видеосу мага түшүнүктүү эле болду. Себеби бул жакшы эле жагын жасап атат. Жигиттер, давайте карагыла бизди, Кудай ырбады, биз ким үчүн жасанып атабыз? Бизге бир көңүл буруп койгула деген жакшы эле, ал эмнеси жаман? Жакшы эле, мисалы үчүн. Мен ойлоп атам да, бул жигиттер ошентип өздөрүнө кишилерди жана тегерегине 500 болобу, 600, 700 болобу подписчиктерди топтогондон кийин анан жакшы иштерди көрсөтсө эл көрөт. А сразу булар жакшы иштерди көрсөтсө эртең көрпөй коет биз сыяктуулар дагы. Мына бул киши айтып атат, совет дооруна баарын тыюу салып. Совет дооруна баарын тыюу салып атып эмне кылдык? Баарын талкалап бүттүк, бүгүнкү күндө кандай доордо жашап атабыз. Ошон үчүн тыюу салуунун кереги жок. Ар ким өзүнүн башы менен байланыш керек. И сезими менен сезе билиш керек деп ойлойм да. Ошондо үмүттүн жанагы кылганы туура эле. Туура эле. Анда азыр дагы бир сюжетке көңүл буралы. Үмүт Айдын видеосу бар болуш керек эле. Мен силерден караганда жакшымын. Неге дейинби? Мен хотя бы бетке айтам да, силерге окшоп жашынбайм. Силер болсочу Инстаграмда өзүнчө эле монда жакшы кыз, жакшы бала болосуңар. Мага болсо ушинтип айтасыңар. Сен мындайсың, сен тигиндейсиң. Мен болсо Инстаграмда бүт көрсөтөм да эмне кылганымдычы. Башка кыздар бар, сүрөткө түшкөндөрмө, кичинекей балдар менен, гүлдөр менен, жашынака цитаталар менен жазып койгондордор. Ошолор болсо, алар болсо менден да катуу жамандар да, просто Инстаграмга көрсөтпөйт. Мен болсо көрсөтөрөм. Мен Инстаграмда жаман көрсөтөм, бирок жашоодо мен жакшы кызмын. Аябай жакшы кызмын. Просто эми өзүмдү ушинтип көрсөтүп өткөм да. Мынакей, демек Инстаграмда гана өзү кандай болсо ошондой кылып, башкалар жасалмалуу болуп атасыңар деп атасыз, туурабы? Туура. Азыр айтып атасыз агай, мисалы азыркы учурда ушундай ар ким өзүнүкү бул туура эле кылып атат деп атат. Айрым учурларда баягы психологияга, кийинки жаштарга таасирин тийгизип коет деп атабыз да. Мүмкүн чылпакталабыз деп каректи оюп алып аткан жокпузбу? Экөө тең эле нормально турат. Экөө тең эле турат, ордунда эле. Болот, айтыңыз. Ар ким өз билгенин кыла бергенди колдойсузбу? Макулсузбу ошого? Колдойм. Кааласа көчөгө басып кете берсин, түн катып. Мейли келет бир убакта. Кайка бармагыла, келет. Сиз менен түшүнүктүү анда. Мен үйдөн чыкпа, кетпе деп айтпайм. Мен акыл айтам, ушунуң туурабы балам? Ушунуң туурабы? Бул туура эмес го дейм. Десем түшүнөт, атам кетпе үйдөн, чыкпа. Десем анда деспотизм болот да семьяда. Андай болбош керек. Тарбия башка жагынан башталыш керек деп ойлойм.
демек мына пикирлер ар кандай. Азыр мына элибизге дагы белгилүү болуп, азыр мындай бир тамаша иретинде дагы көпчүлүктүн көңүлүн бурдуруп келген ким? Албетте Актан. Оюм жаман эле. Неге дегенде, айтып атпайсызбы азыр, кааласаң көрбөй эле койду. Кааласаң мени блокко салып сал деп атпайсыңарбы? Мен блокко салып салам. Мен каалабайм. Анткени мен акыл эсим ордунда, ак дейм, кара дейм. Жаш балдарга баары бир. Мисалы үчүн мага деген өзүмдүн баракчама көп жазышат. Актан эке менин пиар этип коюңузчу депчи. Мисалы үчүн мен кичинекей кезде 4кө окусам экен, 5кө окусам экен. Күрөш боюнча чемпион болсом экен. Мынтсем экен. Ушундай максаттар ушундай болчу да. Азыркы балдардыкы подписчигим көп болсо экен. Хайповать этсем экен. Анын баары силер кылып атасыңар. Хайповать эткен сайын элдердики популярный көп болуп атат, элдер ушундай болуп атат депчи. Мен аларга туура дароо эле айтам. Эй, сен популярдуу болгоң келип атабы? Хайповать эткиң келип атабы? Туура нерселерди тарт. Ыр жатта, ыр жазып чыгар, ырдап чыгар, бийлеп чыгар. Талантың менен тааныл элге. Юморың керек, вайндарды тарт. Элдин баарын күлдүр. Ошондо эгерде сапаттуу болсо элдин баары өзү тартылат деп айтам да. Мисалы үчүн мен кичинекей кезде ата энем мени куюп келген. Эй, сен деген элдин баары тартиптүү деп айттың сени. Сен алдыңан тааныштарың чыктыбы, учураш. Үч алып калганда ушча куя алгам мен кичинекей кездечи. Азыркылар болсо башкача болот да. Азыркылар албетте үй бүлөдөгү тартиптен, тарбиядан. Анан буларга бербеген ата эненин тарбиясын коом бериш керек, алардан кичине улуурактар бериш керек. Анан улуу агайлар, байкелер силердики туура жакшы деп атса, мен билбейм. Ата эне тарбия бериш керек деп атпайсызбы? Азыр агайга суроо берди да. Сиз көзөмөлдөйсүзбү? Кандай десе, баары каалагандай эле жүрүш керек. Аны деген кыстаганга же чектегенге болбойт. Жок, ал демократия убагында болгон нерсе, калыптанып калган нерсе. Мисалы үчүн мен ата энем Советтер Союзунда чоңоюп төрөлүп калгандыктан, өкөтөң мугалим болгондуктан тартиптин бизди катуу кармаган да. Мисалы үчүнчү. Агай деле мугалим да. Агай деген мугалим болмок тургай, режиссер, эл артисти. Жок, агайга сөз жок. Агай болсо өзүнүн балдарын өзү каалагандай тарбиялай берсин. Болгону кыргыздарга тиешелүү тарбия керек бияктанчы. Кыргыздар качан көчөдө арак ичип жүрчү эле, кыргыздар качан көчө таптап жүрчү эле, кыргыздар качан төшүн көрсөтүп элге чыкчу эле, кыргыздар качан башка кыздарды кемсинчү эле, кыргыздар качан ушундай жаман жуман нерселер кылчу эле. Кыргыздар деген илгертеден бери мынакей агайым деле билет, кыргыз керемети бар, киносу менен, маданияты менен, ырлары менен, сонун нерселер менен таанылганбыз. Анан жаман нерселер менен, мисалы үчүн мага менин колдонуучуларым арасында бир 5% деп коечу, жок, керек болсо 10% болобу? Казакстандан топтогон көрөрмандарым бар. Анткени биз убагында 2 жыл ал жакта жайдарманда ойноп калганбыз. Жайдарман деген казакча лигасы бар. Казакча ойногонбуз. Ошол жактан келген баягы көрөрмандарыбыз бар да. Алматыга барып, аэропорттон өтүп атканда бир экөө келип сөз түрү сүрөккө чөт. Сиз деген жайдарманда ойнойсуздар деп казактар келип алып. Анан менин кээде жанагы дайрект деп коет, купуя каттар. Ошол жакта кээде тизилип калат. Мына могу силердин кыргыздарга, могу мисалы үчүн Элмир жөнүндө видеолор 5-6 жолу келген. Атыңыз ким эле? Үмүт жөнүндө видеолор көп жолу келген. Мен өзүмдүн кесиптешим Мыкы деген досум бар, ал жөнүндө дагы көп келген. Не деп келет алар? Могулар эмнелер, ушулар сен кыргыздар. Анан албетте алардын дагы өзлөрүнүн порталдары болот. Мисалы үчүн казакча портал бар, биздин ОМКС сыяктуу, алардын дагы миллион, баланча миллион колдонуучулар бар. Ошол жака Элмирдин видеосун көргөм, Үмүттүн видеосун көргөм, чыкканынчы. Алдын карасаң кыргыздарды ушунчалык жаман шыбаганда, жаманлаганда, булар ушундай болот, булар тигиндей, булар мындай, тигиндей, мындай. Демек, анын баарын көрүп мен намыстанып үңкүрөй качып жалпы кетким келген. кыргызды ушундай деп элестеткендер барбы? Албетте. Бар да. Албетте. Бар да, ошонун баарын эми биз көрүп атабыз да. Алар деле алардын эми алар баардык казак эл эмес, алар деле биздикиндей жанагындай мектеп окуучулары болушу мүмкүн. Алар деле 20-дан 30га чейинки элдер болсун, бирок эң башкысы кыргыздын аты жаман болуп аткандыгы да. Эң башкысы. Менде бир мындай да. Эми ушуну менен эле кыргыздын атын баарын жаман деп айтышка болбойт. Ар кимдин ар кандай өзүнүн ой пикири болот да. Мен ойлойм, вот сен таланттуусуң. Бул премьер тоже таланттуу, туурабы? Силер ырыңар менен башка өнөрүңөр менен таанылып атасыңар. Булардыкы да ошондой талант. Чынында. Талант деп айтканга болобу? Болот, эмне үчүн болбойт? Эмне үчүн жазап көргүлөчү кыйын болсоңор, жазап көргүлө. Мен жаза албайм. Агай, мен жаза алам, бирок жазабайм мен. Анткени менин этикам, менин тарбиям буга туура. Булардыкы жетишет. Булардын тарбиясы, булардын этикасы өзлөрүнүн өлчөмүндө болот. Муну мен талант деп ойлойм. Бактияр, кандай дейсиң? Сенин оюң кандай?
Биякта байкелерге, эжелерге кээ жерден сөздөрүн кошулам да, бирок жана айтылып кеткендей батыштын эмеси да канализациясы да буларчы. Ар бири өзүнүн тармагында канализацияда учуп жүрөт да. Булар мына байке айтып атат да, ар бири, допустим, адамдын өзүнүн ойду. Ооба, биякта отургандар улуу эле экенбиз, 25тен үйдө. Биздин акылыбыз жетет, бул туура эмес депчи, көрүп туруп эле күлүп. Бирок 7 жаш, 8 жаш, тетиги 20 жашка чейин алардын ан сезими дагы мындай токтолу элек да. Түптө эле. Анткени бурмалап кетиши мүмкүн. Мына бул тартып атат да. Сен мындай кичине может чоңоюп калгансың, может сен туз деле бердиң кыскачы. А сага кийинкилер көрүп сени туура эле деп. Мына эже мурункуда айтып кеткендей, уксус берип салсачы. Тиги келесо да кыз 14 жашта уксусту ичип салса. Манчалык келесо адам жок го деп. Сенден арткыларың сени көрүп турайт да. Сен ошого жол салып берип атпайсыңбы? Сен ага жол салып беришиң мүмкүнбү? Кандай? Менде деле мындай өзүнчө позициялар, ал жерде динди кошпойм, политиканы кошпойм дегенде анан кийин мындай ченемдүү нерсени кылдыртам да. Мен туз дедим, ал бир убакта болгондур. Мен аны жөн эле тамашалап, ишалга суу коштуруп иштирген болчумун. Мен аны тузу моундай сухой жедирткен эмес болчумун. Мага деле тузду ичиргенсиңер. Болсо деле мүмкүн да, туурабы? Кээ балда слабый адамдар сен айтканын кыла берет. Ошондой болот да. Неси күчтүү болушу мүмкүн? Таасири күчтүүбү же жанагы айткандай сыйкырчыбы же кандай? Бул ар бир адамдачы сөз чеберчилигиңиз күчтүүбү? Энергиясы күчтүү, гипнотический демеси бар адамдар болот. Өзү ол жактан ушундай жаралганчы. Ошол мен айтайын деген, мен небереме, мисалы, неберем тарбия. Күнүгө телефонду бербешке аракет кыласың, ушуну аябай алышка аракет кылат ал. Анан бир күнү мен телефонумду алып, горшокто отуруп, бир нерсени ырдап тур да, сүйлөп тур, аны запись болуп калып, өзү жазып туруптур да. Мен кийин көрдүм да, кийин көрсөм тети кыздыкындай эле сөз да. Непонятный бир нерселерди айтып эле, ушинтип эле. Нормально эмес да, не нормально. А ошон үчүн биз садикке жөнөтөбүз, чтобы телефондон карматпаш үчүн. Ошондо бул кишилерди да садикке жөнөтүш керек болот атабы? Жок, мындай болуп атпайбы? Мына Кубик байкеге кыстырма. Менин дагы балам 4-тө азыр өткөндө жанагы керебеттин үстүнө чыгып алып, мен Человек-паукмун деп секирген тат. Токтотуп калдым ошол жерден, жантай беркел. Сен Человек-паук эмессиң дедим да. Сен менин баламсың дедиңби? Сен жантайсың. Жантай Человек-паукка караганда кыйын. Жантай секирбейт. Сен чоң бала болушуң керек деп түшүндүрсөм, секирбей калды. Ошол ойдон мен мойнума чыгып анан ойнойт да. Человек-паук эмесмин деп калган. Ошондуктан ошол сыяктуу эле болот да. Жаш балдардын силердин мисалы үчүн колдонушуңар мен курактуулар эмес. 30 жаштагылар силерге жазылбайт. Могу эмне дейт да? Туура айтканда. Мектеп курагандагылар туура атат, ошолордун баарын аң сезимине ушунун баары уюп атат акырынданчы. Акырындан. Сизге бир суроо берейин, көптөн бери бере албай жүргөм. Сиз юмор тарабында аябай эле күчтүү, канчадан бери тамашалоолордо ойноп жүргөнсүз. Өзүңүз түшүнгөндөй эле юмордун тарабы көп, мындай тамактын түрлөрүндөй элечи. Балким мындай сортирный юмор же черный юморлордун бирисине биздики киреттир, каяктан билеттир сиз? Мен деген, силердики деген грубый юмор керек болсо. Юмор деле эмес силердики, акылга сыйбаган нерсе. Меникинен көп адам күлөт. Любой юморга деген сөзгө сөздү кошуп койсоң, ал деген юмордун шкаласын көтөрөт 100%. Мага ошондой юмор. Эми сенин юморлордун баары бизге жага бербейт да, туурабы? Бизге жакпаган юмор бар. Биз айтабыз, ушунун тарбиялык мааниси эмне деп, жерибизге да коюңча ушун эмне керек? Андай болсо элимиз деген долбоорубуз миллиондогон көрүүчүлөр чогултпайт болчу биринчиден. Эми ал булар деле чогултпайт болчу, эгер буларды эл таанысы. Булар да чогултуп атпайбы? Алда маселе жок. Бир нерсеге мына мисалы үчүн айтып атасыңар, Түгүмүт деген кыз эмне жаман сөз айтты азыр? Эмне жаман сөз айтты? Башка видеолорун көрбөй турсуз. Мен эчтеке кылган жерим жок деди. Агай. Мени тиги ушундай кандай болсом ошондой воспринимать эткиле деп атат. Анын эмнеси жаман? Агай. Эмнеси жаман? Сиз башка видеолорун көрбөй турсуз. Моякта +18 керек болсо +6, +5 деген видеолору бар бул балдардын. Аларды көрбөй турсуз сиз. Сиз жакшыларды эле көрүп атасыз азырынча. Биз азыр мен биринчи эмнени көрсөк ошону айтып атабыз. Мен эмнени көрсөм ошону айтып. Бул убакка чейин башкаларын көргөнбүз. Экинчи маселе мында. Экинчи маселе мында. Да, сиздин +18 дегендериңиздер кандай? Мисалы зарыл сен азыр айтып атышат берлечи. Бүт булгап атасыңар. Канализация дегенге чейин сөздөр айтылып атат. Зарыл аларга кирбейт го эми. Зарыл байке керек болсо Азия Got Talent бар, өзүңүн өнөрүн көрсөтүп. Мунун жагабы Зарыл байкеңдики.
Анда буга уруксат берсек боло берсе болобу? Эми бул өзүнүн күчүн көрсөтүп Жок, атпайбы? туура да. Эми ушундайлар бар да, туура. Муну эмне баягы кыйнап атабыз. Ушундайлар бар да, мыктылар. Зарыл байкеге эч кандай Тиги кыздыкы жаккан жокпу? Караңыз, кыздыкы жакпайт, эмнердики жакпайт. Эмне үчүн жакпайт? Ошону айтчы, эмне үчүн Анткени биздин жакпайт? жаштарга туура эмес таасир берет, акылга сыйбаган нерселерди кылышат. Эмне кылып атат? Эми тилди Сиз көргөн жоксуз. Жок, Анда мындай кылалы, талашыңыздарга дагы бир видео көрсөтөлү, андан кийин анан кепкирбени улайбыз. Ужасный видеосун көрсөтсөң. Канчадасың? Кандайсыз? Канчадасың? 15. Укта. 15 деп коду. Салам. Канчадасың? 15. Ушу 8 класстар чыташкан чыгар дейт. Уктагылачы, водопиштер. Силер менен тамашалап алган, эртесин ата энеңер мени сотко берип жүрөт. Менин кызымды сен тамашага салып, сен акың барбы деп монтип келишет дейсиң. Братандар салып берип, өчүрүп койду деди видеода, өчүрүп койду деди. Эмне этет понт нахер не нужен, давайте. Видео жөнүндө айтып кетсеңер. Бул жерден кичинекей кыздарды тамашага салганды өзүм деле түшүнөм эми. Алардын байке ата энелери, балким алардын мээси иштебейт деп бияктагылар дагы аң сезими өсө элек да. Ошондуктан чыгарып мындай түндө саат 1де кирбесин, уктасын деп мындай чыгарып аткан жерлерин. Сен деген чала баштагандайын чыгаргансың. Ага чейин сен эч кандай элек жок болду сенде. Мен билем го. Экөөңүздөрдүн бир видеоңуздар бар. Мынакей Үмүттүкү сеники. Бар. Үмүт. Бар. Тамек чектиң беле? Чеккем. Болгон. Наша чектиң беле? Ичтиң беле? Ичкем. Жатып көргөм беле? Жатып көргөм. Болгон. Анын баарын элдер көрүп атат. Үмүт кылып атсаганда биз деле Эми ал жерде мен өзүмдү мындай коргоо болуп айтылганбы? Экөөңөр видео болду беле? Жок, ал жерде неге андай болду эле? Специально было ради хайпа. Ответы. Хайп үчүн атайын жазгансың, Да. эле? Берип койсоңуз. Азыр эле айтып атат да. Хайп үчүн ошону жазадык деп. Анын баарын башкалар көрүп атат да. Анан кийин алар деле тамеки чексе кыйын экен да, жакшы экен да. Бул популярдуу алып келет экен да. Кыргыз эл журтучу, аябай эле башка нерсени айткан жокмун мен азырчы. Аябай бизди көрүп эле бузулбайт да. Тамеки азыр перечислять этип бербеди. Мен алардын баарын айткан жокмун, мен азыр тамекини айтып атам. Тамеки чектиң? Ооба деди. Башкалар деле кыздарды көрүп 14-15 тамеки чегелди, барып магазинге барып тамеки алышат. Анда кинодо чегип аткан тамекини баарын өчүрүп салбайлы. Кандай дейсиңер? Ошол жактан көлүп туруп, мен балким Тони Старктай болом деп тамеки чегип баштайттыр. Ошондо силердин чото доводуңар окшошпойт атат. Мен жаккачы, бияка дагы билбейм. Жок, сенчи? Сен болсо жанагы балдардын ан сезимин бузуп атасың да. Сен азыр эле видео 15 жаштагы кызды сен барып уктачы деп атасың. Сага уже чалып кызым эмне бурмалап атасың дегенден кийин сен анын акырын уже токтотпайсың. Ага чейин канча деген бурмалуу болду эле, туурабы? Кыздарды мен бузуп атам. Сен оозуна туз салып атасың да, туурабы? Мен аны кыйнаган жокмун да. Сизди бир нерсе кылбасаңыз кылбайсыз да байке. Андай эле акта деле аң сезим бар да. Ал деген ошол популярный, анын ан сезимичи жетелик, ал популярный. Мындай бир нерсе, мындай да. Эгер бул чыгарбай койсо, башка каналдар деле бар. Толуп атат. Ушуларды бузуп атат деген менен алып коюшубуз керек. Россиянын каналдары эмнелерди гана көрсөтпөй атат. Европанын каналдары эмнелерди гана көрсөтпөй атат. Анан эми ушул үчөө бирден алса болсо, биз наоборот ушу менен элдин аң сезимин көтөрөбүз. Жаштар, муну кылбаш керек экен, мындай кылбаш керек экен, тигиндей кылбаш керек. Может туура айтып атат, сен тамек тартсың, тарттың, жаттың, нарко чектиң. Могусту карасаң ушундай кичинекей болуп чегет экен. Кой биз андай болбойлу деп үчүн ойлонбойт. Мүмкүн ойлонот. Жаштар барбы? Мына студенттер отурат да, айтсаңыздар, микрофон берсеңиздер. Сиздер кандай жагып атабы ушул нерсе? Кол чабып атасыңар? Менин суроом болсо, Актан байке, биринчиден Үмүт Айдын жакшы жагын, жаман жагын деп атабыз да. Жакшы жагы айтып атат, балдарга намек таштап атат да. Жаман жагы кыргыз тилди чулдуратып сүйлөтүп атканда болуп атпайбы? Бул кыргыздардын макул башка Орусияда чоңоюп өскөн деп түшүнсөк болот, бирок Кыргызстандын жараны болуп, бул видеону туурапынан та деген проблемасы эмес. Кыргызстандын биз өлкө башчыбызды дагы өзүбүз тандап атабыз. Анан буну да ошо тил комиссиясынын төрагасы отурат биякта, агайыбыз отурат. Жана өлкө башчыбызды өзүбүз тандайбыз да. Жана булардын деле популярдуу болуп кетишине биз себептүүбүз да. Анан бул видеону тартып аткандар күнөөлүүбү же көрүп лайк басып аткандар күнөөлүүбү? Ушул суроо. Саламатсыздарбы? Негизинен азыр коом деп атабыз да. Коом ушундай кылып атат, заманыбыз ушуга алып келип атат. Азыркы заман ушуга ылайыктуу деген адамдар да бар да. Биз коомду ээрчишибиз керекпи же биз коомду ээрчитишибиз керекпи? Биз жакшы болсок,
биз жакшы болсок коомубуз жакшы болот. Азыркы жаштар элдин баары айтып аткандай эле, азыркы ага эжелерибиз айтып аткандай эле, баардыгы 4 жаш эмес 1 жаштагы балдар телефон көрөт. Ошого ушундай терс көрүнүштөгү нерселер таасир берет дагы, ошонун алкакта чоңое баштайт баланын мээси. Ал эми ушул нерсени кандай кылып токтото алабыз? Жана коомду биз ээрчитишибиз керекпи? Же коом бизди ээрчитиш керекпи? Кандай дейсиз ага? Кызым абдан туура айтып атат. Эми бул коом бүгүн пайда болгон жок да. Кыргыз эли бүгүн пайда болгон жок да. Кыргыз деген эң байыркы этнос. Анын кылымдар бою калыптанган салты, жөрөлгөлөрү бар. Ошону биз улашыбыз керек. Ага башка нерселерди таңбалабай. Биз элдин келечеги үчүн бузуучу эмес, түзүүчү позицияны ээлешибиз керек. Ошондуктан биз коомго, жаштарга оң таасир эте турган, алардын келечегине жакшы багыт бере турган көрүнүштөргө, кубулуштарга көрсөтүп, ошол багытка балдарды чакырышыбыз керек. Бул айтканыңыз чектөөбү же Бул чектөө эмес. Анткени бул жигиттер өздөрүнүн ата бабалары басып өткөн жолду улантуучу болуш керек. Кандай улантуучу болуш керек? Оң багыттагы. Ошондо элге, журтка кызмат кылат. Чектөөбүш керек деп атпайбы? Ал эми жанакындай сырттагы биздин элге чоочун көрүнүштөрдү, кубулуштарды алып келип жайылтуу аракет кылган, бул албетте терс таасир этет. Ал эми бул киши башка аспектте айтып атат, жанагы үй бүлөсү тарбияны мен тийип, токтот дегейм, аларды ойлонууга, толгонууга, өз чечим чыгарууга түртөмдөп атат бул киши. Бул киши мен ошондой кабыл алам. Эмне үчүн биз экономикалык жактан Америкага суктанабыз? Эмне үчүн Германияга суктанабыз, ошолор өсүп өнүгүп кетти деп? Алар да ушундай периодтон өткөн. Өзүңөр тарыхты жакшы билесиңер. Бул период өтөт рано эле поздно. Демократия жаңы башталганда элдин баары тең видео жана кабельный телевиденияны көрчү. Азыр кабельный телевидение эч ким көрбөйт. Уят жана насилие эч ким көрбөйт. Ал калды. Ошентип отуруп буда өзүнөн өзү калат, эл ирге болот. Силер беспокойтуп жетпегиле, бизден башка умный киши жок, баары калган жаштардын баары тең келе со деп ойлобогула, айнанайындар. Бул өтөт бу деле, понимаете? Биз тарбиялайбыз, биз оң жолго салабыз дегенди коюшубуз керек. Коом өзү тарбиялайт, бара-бара. Ушунун баары калат, балдар. Көрөсүңөр. Мен аны ишкураман чувствую этип атам. Биз көрдүк да, демократия жаңы башталганда жаштар эмне кылды? Арак ичип талалап калды. Базардын баары арак ичкендер болду. Азыр жок кандайларды көрбөйбүз. Азыр бүт экономика менен тырышып, жаш балдардын баары тең акча табалы, иштейли, үй бүлөнү багалы деп калды. Азыр тойлорго барсаң, ичкен кишини көрбөйсүң. Тойлордо. Тойду ырдап отурат, бийлеп отурат, көңүл ачып отурат. Көрүп ыраазы болосуң. Ой, ушундай эс алган жакшы да, туурабы? Аба ичкен, арак ичип, келжирап, былжырап жүргөнүн баары артта калды. Мен ойлойм, бул периоддо өтөт. Бул период өтөт. Ошол өткөнгө чейин биз чыдайлуу эме болушубуз керек. Чыдайлуу. Кандай дейсиз? Мындайда коом өзү эле ушу коп койсо эле коом ошо кете береби ошол жаккачы. Багыт бериш керек да, могу жака бар депчи. Ким берет багыт? Сиз экөөсүз. Мамлекет бериш керек да. Мамлекет берип атат багытты. Кандай багыт? Мына демократия деп азыр адам укугу деп ар ким сөз билгенди кылып отурабыз. Мамлекет демократия кылып койгон үчүн биз сөз өнүгүп атабыз. Опять что ли эме баралык бити партийный жизньге бар, турмушка баралык. Эмне кылалык кайра? Же кайра дедик атам заманга бар тоого көчүп кетип калалы. Кандай кылалык? Бар койгой айтылып атат да, сырттан жаман нерсе канализация келет деп атат. Алар эмне үчүн бизге жаман нерсени алып келип жайылтып атат? Суроо да. Азыр согуштун түрү өзгөргөн. Мына азыр маалымат согушу менен эле элди талкалап жок кылып койсо болот да. Мына ошо маалымат согушу бүт мусуру Кыргызстанда болуп жатат да. Демек, маалымат согушуна таасир этет деп атасыз. Эң чоң таасир этет. Сиз абдан туура айтып атасыз. Биз ушулар ушинтип элди тарбиялап, көндүрүп, көзүн ачып койбосо, ошол маалда булар баштаганда анда эл эч жагын билбей так ошол жака шар кирип кетиши ыктымал. Биз кичинекейинен баштап көзүн ачып коюшубуз керек. Кандай дейсиздер? Эмне деген сөздөр? Сеники юмор эмес, мындай сен өзүң жөнүндө может айтып берип, минтип эметсең болот да. Окуяларды айтып бер. Сен бир адамды шылдыңды отасың, сен ошону түшүнүп атасыңбы? Өзү шылдыңда деп кир отпойм, мен шылдыңда деп кир отпойм. Түшүнө элек алчы. Жок, эме сиз Элмир мындай да. Ошол шылдыңда деп келип аткан адамды сиз сөзсүз шылдыңдашыңыз керекпи? Ал жакта толтура 500-600 деген адам запрос ыргытат. Мен кирем депчи. Мени сүйлөп, мен сиздин эметейинчи, братан, мен чачымды кыркам, мен мынтем, братан деп бүт барды жалдырашат. Ошолорду алып туруп жөнгөн аларга балким звездный час берип коюп аткандырмын. Толтура адам көрүп атат, ошолордун астына кошуп берип атам. Мен болгону ошону эле кылам. Ал өзүн сиз аркылуу ал өзүн көрсөтүп алгысы келип атат деген. Эми акта аябай көптөн көрөрман болуп атат, өзүн көрсөткүсү келип атат, кирсин,
көрсөтөрсүң. А, Бул жерде мүмкүн сиз- демократияда мен алга эчтеке деп кыйбайлайбыз да. Сен башка жумуш кыласыңбы? Не иш кыласың? Мен өзүм повар технолог болчумун. Молодец. Үйлөнгөнсүңбү? Жок, жашмын али. Сен эртерээк үйлөн. Эме мына эми азыр Зарылбек деген өзүнүн аты Зарылбек, фамилиясы Аликенов. Сен өзүң кандайсың? Хайпты эмне кылып жаратып атасың? Хайп кылып жаратып атасыңбы же жөн эле өзүң эле ушул нерселерди кылып атасыңбы? Эмне бул? Сеники кандай түшүнсөк болот? Кандай түшүнсөк болот? Кандай максатта? Хайп деген неге мен өзүм мурун эле түшүнчү эмесмин да. Инстаграмда, YouTube чукпай деп айтпадым беле? Чукпай жүрчүмүн. Анан эфирге чыккандан кийин салам кырсадан баштабадыбы? Теманы барчы. Салам кырсадан жөндөн жөн эле сүрөткө түшкөн фантазиялар бүт элдин баары эле даярданып чыктым дебеди. Жана алып барчу бар айтпадыбы? Даярданып чыктым эле депчи. Кыргызстан эмне сен үчүн эмне деген жооп бере албай сүрөткө тескери түшкөнүм мындай. Короче, он суроосуна так жооп бердим да ошондочу. Анан эртеси көчөгө чыксам элдин баары таанып калып, ага чейин бир топ эле эфирге чыккам да, таанылбай жүргөм да. Ушу канча 10 жылдан бери мечтеп коюп качан таанылам жүрөм. Демек ошондо оң тетири боло берсең жакшы таанып бекен эл. Жок, мен тескери сүйлөгөн жагым менен көп эметчи элем да. Кудул жагына да шайлап ишти да. А мен кудул жагын уланткан жокмун да. Рекорд жагын мен көбүрөөк киши Сен ошондо тааныбайт. кудулсуң, кудулдагысыңбы? Жок, былтыр элдер шайлап берген да кудул болбойсуң, анан кудул болбой рекордчу болуп кетпедиң байла. Сизди кайсы эл шайлады беле? Куюп байкечи ким шайлаган кудул деп? Каяктан канча добуш алдыңыз эле? Мен кудул эмесмин. Кыскасы колдон эмне келсе ошо кылыш керек да. Аны эч качан эле анан ага маселе жок. Эч качан демократия деп штанды чечип башыңа кийип албаш керек да. Бул силер ошентип атасыңарбы? Менде? Жок, Демократияны туура түшүнүш керек биздин кыргыз эл. Күчмөн деген эмне? Оозуна келген сөздү сүйлөйт дагы суроо бере калсаң, азыр демократия дейт. Болду, ал демократия деген сөз. Боло береби? Айта бериңиздер. Элмира, мен сен айтып атпайсың, апаман аябай сонун тарбия алгам депчи. Мен сага айтарым, ошол апаңан алган тарбияны эми сенин подписчиктериң көп экен, анын үстүнө баардыгы өсүп келаткан өспүрүмдөр экен да. Ошол апаңан алган жакшы тарбияны ошолорго бергенге аракет кыл азырынчачы. Анан кийин мына Кубаныч байке айткандай эле үйлөн дагы, үйлөнүп балалуу болгондон кийин сен өзүң эле дароо өзгөрүлөсүң. Кой, мен балама жакшы тарбия берейин деп. Ооба, ошон үчүн дароо эртерээк үйлөн дагы, балалуу болсоң өзүң түшүнөсүң да, жана бизде кыргызда айтып коет го, балам балалуу болгондо билесиң депчи. Өзүң балалуу болсоң, анан кийин дароо токтолосуң өзүң дачы. Кой, айланай. Мен мына эфирден өзүм түз эфир менде айткам, тиги Инстаграмданчы 15 жылдан ашык тамек чеккен менчи. Анан бир күнү мындай карап отуруп ойлондум да, балага дегенчи, мону кыл же кылба деп айтсаң антип кылбайт. Бала деген сени көрүп туруп, анткени ал атасын карап өсөт да. Сен эмне кылсаң, ал сени кайталап кылат да. Ошон үчүн ойлодум, кой, могу балдарым тамек чекпесин, ушулар ден соолугу чоң болсун деп. Ошол бала мага мотивация болуп мен тамекини таштап койдум да, мисалы үчүнчү. Ошонун сыңарындай эле үйлөнүп балалуу болсоң, сен деле таштап коесуң могу жумуштарды. И ошол сыяктуу бул да карындашым деле мына турмушка чыгып эме ансы айылга турмушка чыксаң, кыргызча таза сүйлөп каласың. Ушул сыяктуу да. Эми мына кайра эле ушул жерден эле Элмир менен тиги Үмүтайга суроо болуп атат да. Ушул сыяктуу акылдар өтөбү силерге же кабыл аласыңарбы же кабыл алгыңар келбейби? Мындай чоң мындай мен сыйлаган байке агалар отурат, эжекелерчи. Анан кийин көптөгөн акылдарын жакшы эле мындай өзүмө кабыл алам, мындай баардыгын туура акта карандай чечипчи. Бирок бул байке режиссер экен, балки мен түшүндүрөт, биякта Актан байке, Кайрат байке түшүнөттүр. Элге шоу керек. Биздин кыргыз эл журтубуз бир аз мындай ушакты жакшы көрөт да. Мындай бир нерсе мындай ызычы болуп кеткен жерлерди мындай сүйөт. Анан балким ошол жакка мындай тарап кичине мындай тентектик кылып коюп туруш мындай мага бул милдет. Кандай дейсиз? Смотрите, дагы бир нерсени, мунун кыялын кырып жасап аткан нерсени карап отуруп ойлоп отурам. Таңгурай бала ушундай акылдуу бала экен, ушуларды жазап элди тартууга аракет кылып аткан, шыр айтып аткандай полезный нерсе качан көчөр экен деп ойлонуп коюп атасың. Мисалы үчүн, ушу колунан келип аткан канча башка колунан косомушлар. Биз дагы ушул эфирибизде туура айтып атасың. Азыр бүгүн бир топ ойлорду укту. Мүмкүн мындан ары булар башка жакка бурат. Анан бул баардык болбойт. Ай балдар, силер кыргыздын балдарын бузуп атасыңар деп айтуудан алыспын балдар. Силер өнөрүңөр бар экен, только оңдош керек. Да, тиги акпайгын оңдоп туруп жакшынакай жолбошуп алыш. Түзөтүүлөрдү. Киргизели деген ой барбы силерде? Мындай кийин ушундай кылсак деген ой барбы же андай кылсаңар жанагы катталуучулар азайып кетеби? Жок, бул эфирлер меники илгерки убакта азыркы 2-3 ай тармагында мен башка
тарапка өтүп баштаган, бирок ошого эфирде шылдыңдаган немелерим мындай элге аябай сиңдимдүү болуп калыптыр. Көргөн сайын эле бардыгы сурайт да, азыркы убакта элечи. Бирок азыр мындай Актамбайке айткандай жакшы вайндарды тартып, мындай карындашым менен үйдөгү мындай күлкүмүштүү тарапка, мындай ак тарапка өткөнгө аракет кылып атам да, мындайчы. Эми оңол аракет. Жакшы, анда жакшы экен бул. Уксус жуткан, жанагы ошо хайп болуп, же дагы бир нерсени тияктан көрүп, мен да ошентет элем, баягы аябай кызыгып, ошого аябай берилип кеткен, баягы психикасы слабыйраак адамдар бар, балдарчы. Анан ошолор менен иштеп атабыз да. Ошондуктан мен көргөндөн ошо айтып атам да, мен андай мен каалабайт болчумун, анткени ошондойлор мага келиши мүмкүн, же дагы бир нерсе болушу мүмкүн. Анткени ал деген ушундай кылыптыр. А мен деле көрөйүнчү. Өлөт да. Мындай сөз бар да, байке силер ийгилик ишиңерге. Мен соп калам да. Мындай да сөз бар. Жаңа эже эмне деди? Өнөр эмес деди. Өнөр эмес. Мен үчүн өнөр эмес. Муну деген бирөө дагы жумуртканы жутуп алса өлүп калбайбы? Кичинекей болот. Биякта бирлиги иш чечпейт бул дүйнөдө, Кыргызстанда. Мен былтыр Инстаграмдан эленип жүрүп чыкпадымбы? Көрө албастарга да жолуктум, жакшы адамдарга жолуктум. 5 кол тең эмес экен да. Бул дүйнөгө биз сыноого жаралганбыз. Ошондой эже сизди көрө албай атабы? Жок, көрө албастыктан жакшы адамдар бөлүнүп атпайбы? Бул жерде бар экен да, биз байкап турсаңчы мындай. Капталда кыйгаштап, түз карасаң, артын карасаңдар бир калпты да. Сүйлөгөндөр башкача дегендей. Түрлүү кетип өткендейчи. Анан бул эже өлөрдү түшүнбөйт экен да спорт. Мен рекорд, дүйнөлүк рекорд койдум. Мелилер чыга элек номерлерди ойлоп чыгардым. Мүмкүн бири ар бири жанагындай номерлерди кылып атканда бир айтып коюшуң керекпи, мүмкүн кайталабагыла депчи. Мен эле кыла алам буну, менден башка кыла албайт деп мүмкүн айтып коюш керек да. Жок, мен тойлорго чыккандачы, байкатам, ишендирипчи. Башымы актыртып көрөм, жанакындай листти башкаларды актыртып көрөсүңбү? Гиранды байкаттырып көрөм, любойуна чыгарам мындай. Ишендирем да, чындыкты көрсөтөм да. Фокус йога эмес да, кара күч оюндар депчи. Мен жанагы жакка кайрылгым келип атат. Сиз айтып атпайсызбы, жакшы жак менен таанылалы депчи. Албетте, мынакей Элмир, Үмүтай, Зарылбек байке. Негизи адам баласы өлгөндөн кийин артынан жаман сөз айтылбайт. Бүт бар тең анын жакшы жагын айтыш керек. Бул жакшы адам болгон, бул мынткен, бул анткени динде дагы бар, кыргызчылыкта дагы бар, жаман нерсе айтпайт өлгөн адам. Келгиле жакшы нерселерди кылабыз. Жакшы нерселер көбүрөөк айтсын. Анан албетте артынан репутацияң жаман болсо, айла жок жакшы нерсе айтасың. Бирок ичиңде айла жоктун айтасың да. Анын эмне кереги бар? Андан көрө жакшы нерселер жазайлы. Артыбызда жаман нерсе калбасын. Сен үйлөнөсүң, турмушка чыгасыз сиз. Анан кийин сиздин балдарыңызга келип туруп, билесиң, атаң мындай болчу, билесиң, апаң мындай болчу десе, балдарың үйгө ыйлап келсе, эмне ал? Туура эмес нерсе да. Мисалы үчүн. Götürüp kanal kaç gitti. Bir de bir ne kattı da pol. Ay azamat ekensiniz. Üçü mene. Sen bunu жасабак, кичинекей балдар көрүп чыпалаңсыңдыр болот. Жок, андай эмес. Тамырдын күчү десе. Бутуна түшүп кетсе бирөөнү жазайын деп атып. Жок, башым иштейт, ошону лагаман да. Баш иштебеген бирөө көтөрүп алсачы. Жок, эми аларга болбойт дейм. Болбойт. Мына ошону айтып кой деп жана кайрат айтса. Кайталанга болбойт деп. Кайталанга болбойт деп учумагыла, учумагда тамыр менен эмес. Даже терең менен кылбай эле койсун. Сен азыр айтып койсуң муну. Кайрат. Негизи сен кайталап ал. Бутуна түшүп кетет. Бул лично сиздин өзүңүздүн өздүк эмеңиз болсун да. 32 килограмм айтып келген, 32 килограмм козодум. Колчабылар, Сиз бүгүнкү ушул көрсөтүүдөн нени көрдүңүз, нени сездиңиз? Деги эле ушул талкуу элге керек беле, керек эмес беле? Бул талкуу абдан керек болчу. Анткени мен ошондой балдар менен, ошондой өспүрүмдөр менен көп иштейм да. Экинчи айтарым, эмнеге керек болчу? Мен балдарды азыр мындай ушул көрсөтүүдөн кийин мындай башкача көз караш менен карадым да. Баягы чын эле өзүнүн ою бар экен, кимдин Элбербектин конкретный бир планы бар экен да. Ошо менен акча табам деп атпайт. Өзүнүн бир нормальный көз карашы бар экен да. Суроо болгон нерсеси эле ошо сен го өзүңдүн максатыңды билет экенсиң. Нормально. Башка көрүүчүлөр, жанагы жашы жете элек өспүрүмдөр, алар билбейт да. Алар ар жагыңды баягы себебин билбей эле ошону эле карашат да. Ошондуктан менин айтарым, жаман нерсени эмес, жакшы жерден көбүрөөк хайп кылсаңар, эмнеге мүмкүн болбосун. Жакшы жагын хайпты дагы жакшы кылып алып чыкканга жана айтты, бирок мындан кийин мен ошол ак жагына өтүп кетейин деп атам деди да. Эң сонун колдош керек. Колдош керек. Агай,
Мен айтар элем, өнөрүңөргө ийгилик каалайм. Жакшы жагына буруш керек, сөзсүз түрдө. Бирок жанагы айтып аткан нерсе жакшы, ар бирөөң тең. Мени туура багла. Мен айтканды укпагыла. Мен ушул өзүмдүн гана оюм. Ошон үчүн мен силерге таң улабайм деп алдында эскертип койсоңор күнөө жок силерде. Калгандары ийгилик калсын. Кубик байке. Негизи бизде музыкалык тил менен жакшы чыгарма жаратсаң хит болосуң деп коет да. Эгер чыгармаң начар болуп калса ит болосуң да. Колдон келген ишти кылыш керек. Бирок телефондон, интернеттен көрө адам баласынын мээри көздө деп коет. Мондай көрүшкөнгө көбүрөөк убакыт бөлөлү. Бир тууганың болобу, ата энең болобу, көзмө көз көрүшкөн бул өтө жакшы нерсе да. Телефондон көрүшүп сүйлөшкөн уже бул алыстай берет. Адам баласы көрүшүп туруш керек. Мен силер менен көрүшкөнүмө аябай кубанычтамын бүгүн. Жакшы. Кыргыздын бир жакшы сөзү бар да, жаманды жашырып жакшысын чыгар депчи. Ушул жерден эле күбө болдук. Мына казактар, мына Элмир жазады, башкасы жазады, кыргыздын бетине күбө жаап атат да. Ошондуктан мен баарыңыздарды чакырып кетет элем. Намыстуу болуп, кыргыздын жакшы жактарын көп чыгарсаңыздар жаштар. Биздин келечек силерде. Өзүңөрдүн жазай турган оюңар менен бүтүн кыргызды жаманатты кылбагыла дегиңиз келип атабы? Келиңиз. Эми силердин ар бириңерде кичине эмчилик бар. Ошону андан көрө жоюп туруп, жакшы нерсени элге тартып алсаңар, ошо силерге наоборот жакшы хайп да. Ошондо байкелер да, эжелер да айтып атат. Жакшы хайп менен чыккыла, жамандык менен эмес. Башка кичинекей муундар болсо, кичинекей балдар, силерди көрүп ошону турап, жаман жолго барып калбаш үчүн силер ошончо жакшы жакка. Мына сен айтып атасың, кара жактамын депчи. Андан көрө ак жакка өт. Наоборот, ошол караны болсо, наоборот, бузуп аны жок кылалы. Эме жана үйүңөн чыккандан кийин сен үйүңдүн жүзүсүң. Айылыңан чыккандан кийин айылыңдын жүзүсүң. Мамлекетиңен чыккандан кийин мамлекеттин жүзүсүң да. Биз ар бирибиз могу мамлекеттин жарандары, биз чоң бир организмдин кичинекей бөлүктөрүбүз да бизчи. Ошон үчүн интернетке чыгып аткандан кийин биз дүйнөгө чыгып атабыз да, демек. Дүйнө жүзү көрүп атат да, ошон үчүн мамлекетибизди жакшы жагынан таанытганга аракет кыла берели да. Ар бирибиз. Жакшы. Оорун жашырсаң өлүм аскерлик дейт. Ооруну жашырбастан алып чыгып туруп дарылап таш керек. Болду. Ошол эле. Демек бүгүнкү биздин көрсөтүүбүз ооруну дарылоо деп айтсак болобу же эмне деп? Ооба, эми жаштарга бузук пикирлерди берип атпайсызбы акырынданчы. Ошонун баарын бузук пикирлерди жоготуп туруп, таза тунук пикир берип. Көптөгөн сыйлуу агайлар биякта отурат, көбүнчөсү биякта мен кумирлерим, бияктагы чоң килеген агайлар, профессорлор экен. Анан кийин булардын сунушун албетте мээге алабыз бул жерден. Бирок мен эл эмне дейт деп мындай жашабайм да, бул байкеге жактыбы, бул эмне деп атат деп андай ой пикир жок. Жакпаса көрбө деп айтам. Анан кийин мен өзүмдүн ишимди кайта мындай, бирок айткандай эле, бияк байке айткандай, ак тарапка азыр мындай кичинекей кадамдарды кылып келатам да. Анан кийин колдон келишче ак менен Кыргызстанды жакшы тарап менен чыгарганга аракет кылайын деп атам. Бирок бардыгы алдыда болуп атат да. Кудай буйрса дагы кийинки эфирлерде сиз ушул ак тарабы менен Кыргызстанды жакшы жакка чыгарам деп атпайсызбы? Ошол үчүн дагы чакырып калалы. Буйрса. Үмүтай, сизге кандай түшүнүктүү эле болдубу бүгүнкү талкуубуз? Я половину слов не поняла. Жарымын түшүнгөн жокмун. Жарымын түшүнгөн жоксуз. Бирок жакшы нерселерди өзүмө алдым. Жакшы нерселерди өзүңүзгө алдыңыз. Демек, сиздин эфирге чыгып, жанагындай нерселерди жазып атканыңыз туура эле бекен же туура эмес? Туура эмес. Туура эмес. Рахмат. Эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер бүгүн эл билет көрсөтүүсүндө Кыргызстандагы болуп жаткан хайп дүйнөсүнөн маалымат алдыңыздар деп ойлойбуз. Биз бул тармакты эмнеге эфирге алып чыктык? Анткени муну эл көрүп, агын актай, көгүн көктөй, же болбосо таяктын башы менен аягы бар сыяктуу эле эки тарабын бирдей карап, анализдеп, аңдап алса экен деген ой менен алып чыктык. Ар бир адамдын жасап аткан нерсесин тууроо же болбосо аны көчүрүп алуу сөзсүз эле милдет эмес. Бүгүнкү күндө биз сиздер менен биргеликте ушул жалпы коомубузга пайдалуу болсо экен деген тейде эл билетте эл ичиндеги хайп дүйнөсүн алып чыгуу менен эфирибизди жыйынтыктайбыз. Аман болуңуздар.